Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Баарыбыз сүйүп колдонгон азыктардын саппашында албетте эт турат. Канчалык көп жегениңизге карабай, ага болгон каалообуз түгөнбөйт. Негизи бардык нерсенин ушул катары этти колдонуунун дагы нормасы болуш керек. Бардык нерсенин ашыкчасы зыян. Эки түрдүү эт бар, кызыл жана ак түстөгү. Сиз дайыма кызыл этти тандаңыз. Анткени пайдалуулугу жагынан ал ак эттен бир канча эсе жогору турат. Албетте ак эттин дагы өзүнүн артыкчылыктары бар. Мисалы, ашказан ичегилерге зыянын тийгизбей, тезирээк сиңип кетет. А бирок ал мындайча айтканда дээрлик пайдасы жоктой эле. Ошондуктан дайыма кызыл этти тандаш керек. Кызыл эт эмнеси менен айырмаланып турат? Кызыл эт ал дайыма кыймылда болгон булчуң. Ал биздин ошол булчуң массабызды дагы түзүп бере ала турган негизги каражат. Айрыкча биз жашообуз өдөлөгөн сайын булчуң массабыз азайып, май катмары организмибизди каптап баштайт. Ошол убакытта көбүрөөк ушул этти колдонуш керек болот. Ал бизге ар тараптан пайдалуу. Көбүн эсе микроэлементтерге, макроэлементтерге, витаминдерге болгон ошол талап улам жашыбыз жогорулаган сайын ашат. Аларды толукташ үчүн болсо биз ар түрдүүлүккө басым жасашыбыз керек болуп калат. А бирок ошол ар түрдүүлүктүн баарын камтыган жалгыз азык бул эт. Ошондуктан ага болгон ушул өзүбүздүн көз карашыбызды оң кылып, дайыма аны колдонуп жүрүшүбүз керек. Витаминдерге, минералдарга бай болуп, ал биздин күндөлүк турмуштагы энергияга болгон ушул толукталышыбызды дагы байытып, күбөлүү күчтүү жүрүшүбүзгө өбөлгө болмокчу. Андыктан этти көбүрөөк колдоно бериңиздер. Бирок күндөлүк норма деген бар, 150 граммдан ашпашы керек. Жада калса, ар күнү жей турган болсоңуз, 100 грамм эле болгону жакшы. Анткени бардык нерсенин ошол катары эттин деле ашыкчасы зыяндуу. Анан кайсы жаныбардын эти жакшы деген суроо албетте жаралбай койбойт. Буга чейин мен сиздерге балыктын эти, тооктун эти дайыма пайдалуу деп сунуштап келгенмин. Ушул жерде талаш маселе жаралып атат. Ошондуктан мен сиздерге мунун этин же мунун этин көбүрөөк колдонуңуздар деп айткым келбейт. Болгону малдын этине көбүрөөк басым жасаңыздар демекчимин. Анткени биз негизи ошол анчалык эле балыкка бай болгон аймакта жашай бербейбиз. Анан жеген балыктарыбыздын деле сапатына эч кандай кепилдик жок. Ал эми малдар болсо ошол дайыма таза ушул чөптү жеп, анан кыскасы экологиялык жактан эч кандай зыяны жок азык катары эсептелинет биз үчүн. Малдын эти, боору, тили эң пайдалуу азыктар. Айрыкча ошол аз кандуулуктан жабыркаган аялдарыбыз үчүн дегим келет. Анткени аз кандуулуктан көбүн эсе аял адам жабыркайт. Бир канча себептерге байланыштуу. Анан ошол негизинен эт тууралуу ушундай маалыматтар. Койдун, жылкынын этин көп сунуштай бербейм, адаттагыдай эле. Анткени бул азыктар көбүн эсе зыяндуу майларга бай болуп, кан басымыңыздын жогору болушуна шарт түзүп коет. Ансыз деле көпчүлүгүбүздүн жашыбыз өдөлөгөн сайын жогорку кан басым оорусунан жабыркап келебиз. Андыктан ушул жаныбарлардын эттерине анча басым жасабайбыз. Демек, топтоштуруп коелу. Биз үчүн эң пайдалуу азык биринчи кезекте бул эт. Эттин эки түрү бар дедим. Кызыл жана ак түстөгү эттер. Ак түстөгү этти тандабайсыздар, же болбосо бир айда 1-2 эле жолу жесеңиздер жетиштүү болот. Кызыл этти болсо дайыма тандаңыздар. Күндөлүк норма 100 грамм. Анан кызыл эттин дагы түрлөрү көп. Жылкыныкы бар, уйдуку бар, койдуку бар жана башка кээ бир ушундай биз жесек боло турган кызыл эттер бар. Ошонун ичинен дагы малдыкын тандаш керек. Малдын боору эң пайдалуу азык. Ошону дагы балдарыңызга, өзүңүзгө жеп жедирип турганы аракет кылыңыздар. Маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө колдоп коштоп коюңуздар. Биринчи жолу көрүп атсаңыздар, катталып коюшту унутпаңыздар. Дээрлик ар күнү сиздер үчүн пайдалуу болгон маалыматтар берилип турат.